Өлкө башчы Садыр Жапаров жер үйгениндеги алтын рудасын иштетүүчү комбинатты ишке киргизүүгө катышат. Айылдык кеңештин депутаттыгына 20 000 адам талапкерлигин койду. БШК жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна 179 жалпыга маалымдоо каражаттарын каттады. Чүйдө бир нече унаалардын кагылышуусу 2 адамдын өмүрүн алды. Өлкө башчы Садыр Жапаров жер үйгениндеги алтын рудасын иштетүүчү комбинатты ишке киргизүүгө катышат. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма-сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 17 мартта Талас облусунда жер үйгенинин рудасынан алтын алынуучу Талас алтын кен комбинатынын салтанаттуу ачылышы болот. Иш-чарага президент Садыр Жапаров жеринде, ал эми Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин теле-көпүрө аркылуу катышат. Белгилей кетсек, алтын чыгаруучу фабриканын кубаттуулугу жылына 1,3 миллион тонна руданы түзөт. Бардык казылып алынган руда алтынды кайра иштетүүчү фабрикада кайра иштетилет. Андан кийин Кыргызстандын аймагында тазаланат. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы алтын куймаларды сатып алууда артыкчылыкка ээ болот. Кыргызстанда айылдык кеңештин депутаттыгына 19 140 талапкер ат салышууда. Бул туурасында Борбордук шайлоо комиссиясы билдирет. 11 апрель күнү 7560 мандат үчүн 420 айылдык кеңешке шайлоо өтөт. БШК бул ирет аялдарга 30% квота берүү мыйзамы колдонула турганын белгиледи. Анын алкагында 2943 мандат аялдарга берилиши шарт. Ошону менен бирге алгачкы жолу талапкерден орто билими жана 1000 сомдук шайлоо күрөсү талап кылынат. Шайлоого катышууга арыз берүү 11 мартта аяктады. Алардын документтери мыйзамдарга дал келерин аймактык шайлоо комиссиялары текшерип 22 мартка чейин талапкер катары каттайт. Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо алдындагы үгүт иштерине катышуу үчүн 179 жалпыга маалымдоо каражатын жана интернет басылмасын аккредитациядан өткөрдү. Бул тууралуу аталган комиссиянын басма-сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда алардын 115 жалпыга маалымдоо каражаттары, 64 интернет басылмалар. Эскерте кетсек, 2011 жылдын 11 апрелинде Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо өтөт. Бүгүн 15 мартта 2 адамдын өмүрүн алган чоң жол кырсыгы катталды. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин басма-сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Бишкек-Токмок Кемин унаа жолунун 90-чакырымында Токмоктон Кемин тарапка бара жаткан тез жардам унаасы Toyota Estima унаасы менен кагышып, андан кийин Toyota Estima Audi 100 үлгүсүндөгү унааны сүзгөн. Ошол эле учурда тез жардам унаасы Honda Inspire үлгүсүндөгү унааны дагы сүзүп алган. Анын кесепетинен Honda Inspire үлгүсүндөгү унаанын 2 жүргүнчүсү ооруканага жетпей жолдо каза болгон. Дагы бир адам жаракат алган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Өлкө аймагында 15-16 март күндөрү туруксуз аба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан, кар жайт. Кээ бир райондордо туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак жана тоңголук болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Мындай туруксуз аба ырайы жайыттарда малды кармоону, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтарына тоскоолдуктарды жаратышы мүмкүн.